Өтүп бара жаткан 2023-жылдын эң хайпына айланган Нурайым Акылбекованын концерти жөнүндө шоумен жана тамаада Кубаныч Баркалбасов УТРКнын хайп-шоу программасында комментарий берди. Ал казак ырчысынын гүл көтөрүп келээрин Нурайым концертке чейин эле билгенин, ошондуктан укук коргоо органдарын жалдап койгонун айткан. Мен болсо бир жанды залдан кууп чыкпадым, ал жерде алып баруучулук милдетин гана аткардым, деген Баркалбасов. Ошондой эле ал казак ырчысы менен келген анын жанындагы аял топтоп жиналды. Сиздерге албысым шексиз, аман болайык. Азыр сурагым келип атат да. Эмне себептен баягы концерттин аталышы кара кыз? Кара кыз, кайсы кара кыз? Жалпы менин эң алгачкы осы Аслан Камысбай продюсерлик орталыгындагы эң биринчи репертуарымдагы кара кыз болотун. Неге кара кыз деп койдук? Себеби Нурайым Акылбекова карындасым ол афишада жок болотун сүрөтү, бирок аты турсунчу деп кийин концертке келетін кезде анандай спонтанно шақырып сахнада бірге ырдайыктайбыз деген ниет болгон, бирок көзүмдүн карасы мен арда карайм, берде карайм, кара кызым көрүнбөйт.